Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдө чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Садыр Жапаровдун Монголиянын президенти менен расмий жолугушуу аземи болду. Бүгүн 9-июлда Улан-Батыр шаарында өлкө башы Садыр Жапаровдун Монголиянын президенти Ухнагин Хурэлсух менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Суйхабатыр аянтындагы мамлекеттик сарайга келген президент Жапаровдун кортежин Монголиянын президенти Ухнагин Хурэлсух жубайы Луфсандоржин Белорусенскек менен тосуп алды. Аянтта Кыргызстандын жана Монголиянын мамлекеттик желектери желбиреп, Монгол империясынын биринчи улуу ханынын жеке гвардиясынын кийимине стилдештирилген параддык формадагы атчандардын отряды тизилип турду. Өлкө лидерлери учурашкандан кийин улуттук костюмчан балдар жогорку даражалуу коноктор менен учурашып, аларга гүл тартуулашты. Андан соң мамлекет башчылары жубайлары менен чогуу сүрөткө түштү. Ардак Кароолдун ротасынын командиринин саламдашуу рапортунан кийин эки өлкөнүн мамлекеттик кийимдери жаңырды деп айтылат маалыматта. Өлкө лидерлери Кыргызстандын жана Монголиянын расмий делегацияларынын мүчөлөрүн тааныштырып, ошондой эле Монголияда орун алган дипломатиялык корпус менен учурашты. Андан соң мамлекет башчылары жубайлары менен бирге Чыңгыз хандын эстелигине таазим кылууга бет алышты. Андан кийин мамлекеттик сарайда Садыр Жапаров ардактуу меймандардын китебине Монголия элине эң жакшы каалоо тилектери менен эстелик жазуу калтырды. Ошондой эле мамлекет башчыларынын жубайлары менен бирге сүрөткө түшүүсү болду деп айтылат билдирүүдө. Расмий жолугушуу аземи аяктагандан кийин өлкө лидерлери жубайлары менен эки тараптуу жолугушуу залына өтүштү. Булак Суперкежи. Вагнер ЖК аскердик компаниясы Белоруссиянын территориясына кирди. Социалдык тармактарда Вагнер ЖК аскердик компаниясынын Белоруссиянын территориясына кирген видеосу тарады. Бул маалымат тууралуу компаниянын ээси Же Пригожин маалымат берелик. Эскерте кетсек, буга чейин Вагнер Украинанын территориясында согушуп келген. Булак Назар Ньюс Кежи. Бишкекте троллейбус жана 3 автоунаа катышкан жол кырсыгы катталды. Кырсыктын видеосу социалдык тармактарга тарады. Анда окуя калаанын Гагарин жана Термичеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алгандыгы айтылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кырсык боюнча азырынча маалымат бере элек. Булак Суперкежи. Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүн 9-июлда Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Ага 4 талапкер ат салышууда. Коңшу өлкөнүн Боршайкомунун маалыматына ылайык, дээрлик 19,6 миллион шайлоочу катталган. Бүгүн Ташкент убактысы боюнча саат 8:00 Өзбекстан боюнча 10.784 шайлоо участкасы ачылды. Талапкерлердин тизмеси: Шавкат Мирзиёев либерал-демократиялык партиясынан, Абдушукур Хамзаев экологиялык партиядан, Улукбек Иноятов элдик демократиялык партиядан, Рабохон Махмудова Адолот социалдык демократиялык партиясынан. Булак Суперкежи. Кеннеди. Украинанын Россияны жеңүүгө бир да мүмкүнчүлүгү жок. Мындай пикирин АКШнын президенттигине талапкер Роберт Кеннеди Лекс Фридман YouTube каналында билдирди. Менимче, украиналыктар орустарды жеңип алчу ыкма дегеле жок. Европа учурда ички маселелерден баш көтөрө албай жатат. Германия, Италия, Францияда баш алмандыктар болууда. Европалыктар өз кишилерин Украинага өлүш үчүн жиберүүнү каалабайт. Ал эми Киевде согуша турган киши калган жок, деди Кеннеди. Ал Украина куралдуу күчтөрү элин зордоп, мобилизациялап жатканын белгиледи. Саясатчынын айтымында согушка жараган эркектер Украинадан чыгып кетүүгө аракет жасап жатат. Июндун башында Кеннеди АКШ өз аракети менен Украинаны кандуу булоңго айлантканын билдирген. Талапкер Вашингтон Киевди Россия менен өзүнүн геосаясий кызыкчылыгы үчүн кагылыштырды деген пикирде. Булак Спутник Кежи.